Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио көрмандар. Республикалык ыкчам штабтын маалымат борборунда ковидке каршы күрөшүү боюнча көрүлүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берүүнү улантабыз. Бул жолу Кыргыз өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Кокочаров Урматбек Курманбекович маалымат бермекчи. Урматбек Курманбекович, анда сөз сизде. Саламатсыздарбы? Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шариповичтин тапшырмасы боюнча пандемия шартында аймактарда жаңы ооруканалардын курулушу жана эски имараттарды реконструкциялоо жана капиталдык ремонттон өткөрүү иштери жүргүзүлүүдө. Бул жаңы ооруканалардын курулушу Бишкек, Ош жана Нарын шаарларында 270 орунду жана 11 ооруканага ылайыкташтырылып жатат имараттар. Бул бардык Кыргызстандын бардык областтарын камтыган 1105 орунга эсептелинген. Азыркы тапта курулуш иштери толук кандуу жүрүп жатат. Объектилерди кыска мөөнөттүн ичинде куруп бүткөрүүгө бардык иш-чараларды көрүүдөбүз. Бул долбоорлорду ишке ашырууда республикалык бюджеттин эсебинен каржы каралган, жумуш иштери жүргүзүлүп жатат. Белгилей кетсек, бул ооруканаларга керектелүүчү медициналык жабдыктар, эмерек шаймандардын тизмеси Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте иштелип чыгууда. Ооруканаларды жабдуулары менен толук бүткөрүүнүн иштөөдөбүз. Андан сырткары республика тармагында, республиканын аймагында курулуп жаткан курулуш объектилеринин негизгилери болуп, бул авариялык акыбалдагы мектептердин курулушун бүткөрүү. Өзгөчө жабыркаган 29 объектинин мектептердин тизмеси бекитилип берилген өкмөт тарабынан. Бул иштерде кызуу иштер жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары дагы курулуш объектилеринде жумуштар жүрүп жатат. 1 сентябрга карата 11 мектептин курулушун бүткөрмөкпүз. Бул жумуштар өз мезгилинде бүткөрүлөт. Ал эми авариялык акыбалдагы мектептер жөнүндө комиссия түзүлүп, мамлекеттик ведомство аралык 245 мектептин тизмесин такташкан. Анын ичинде 96 мектептин курулушу жана долбоорлоо иштери бюджеттин эсебинен курулуш агенттиги тарабынан ишке ашырылууда. 16 мектеп сабыт өнүктүрүү фондунан, 6 мектептин курулуштары башка каржылоо булактарынан, Ысык көл өнүктүрүү фондунан, Дүйнөлүк банктин Эрик программасы аркылуу жана башка булактардан каржылоо. 10 мектеп Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары тарабынан жүргүзүлүүдө. 2020 жылга бекитилген тизме боюнча республикалык бюджеттен 29 авариялык абалдагы мектептердин курулушуна 353 миллион сом каралган. Бүгүнкү күндө курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Андан тышкары коррупция менен күрөшүү боюнча бирдиктүү депозиттик эсептен бөлүнгөн каражаттын эсебинен 15 мектептин кошумча корпустарынын курулушу жүргүзүлүүдө. 14 мектеп бул Бишкек шаарында жана Чүй областында 1 мектеп Ош шаарында. Бул мектептер дагы пландалган мезгилде бүткөрүлмөкчү. Быйылкы окуу жылына карата 3 мектептин курулушу бүткөрүлөт. Бул Орок айылында мектептин курулушу жана шаардагы номер 2 мектептин жана Ош шаарындагы мектептин курулушу сентябрь айына этегине бүткөрүлмөкчү. Жана айта кетүүчү маселе, агенттиктин санариптештирүү максаттарды ишке ашыруу алкагында курулуш тармагында бирдиктүү терезе жаңыланган камсыздоо программасы иштелип чыгып, 54 аймактык шаар куруу жана архитектура башкармалыгына киргизилген. Муну менен өлкө жарандарына мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапаты жакшырылат. Уруксат берүү документтерин алуу убактысы 210 күндөн 60 күнгө чейин кыскартылды. Белгилей кетүүчү дагы маселе, инженердик тармактын кубаттуулугун, интерактивдүү карталарын иштеп чыгуу иш-чарасы жана монополисттердин ишинин ачыктыгын камсыз кылуу максатында инженердик кызматтар, электр энергиясы, газды, жылуулукту, суу менен жабдуу, агымдуу сууларды агызуу боюнча автоматташтырылган маалымат тутумун иштеп чыгуу жөнүндө иш жүргүзүлүп жатат. Бул курулуш иштерди жүзөгө ашыруу үчүн курулуш агенттигинин аймактык бөлүмдөрүнө өткөрүлүп берилет. Азыркы учурда интерактивдүү карталарды иштеп чыгуу Бишкек шаары боюнча 83%, Ош шаары боюнча 71% аткарылды.
Эми расмий тилде мүмкүн болсо. В настоящее время, согласно поручению президента Кыргызской Республики Сооронбай Машаровича, в условиях пандемии ведется строительство новых больниц, капитальный ремонт и реконструкция старых зданий во всех регионах. В целом проектная мощность объектов здравоохранения, где проводится капитальный ремонт, составляет 1105 коек. А экспериментальные больницы из быстровозводимых конструкций в городах Бишкек, Ош и Нарын рассчитаны на 270 коек. В настоящее время строительные работы из быстровозводимых материалов ведутся в полном объеме. Планируется завершить строительство объектов в кратчайшие сроки. На реализацию этих проектов предусмотрены средства из республиканского бюджета. Отметим, что перечень медицинского оборудования, мебель, инвентаря для этих больниц разрабатывается совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. По остальным объектам, по которым ведется капитальный ремонт, две больницы из других источников, остальные из республиканского бюджета. Также хочу остановиться на строящихся объектах по республике, которые были выбраны межведомственной комиссией. Это аварийные школы. Из них выбраны 29 аварийные школы, по которым ведется работа. Планируем завершить учебные корпуса аварийных школ в этом учебном году. Из республиканского бюджета также финансируются другие объекты образования. В целом, 1 сентября планируется завершить 11 школ. Также этой же комиссией, межведомственной комиссией в составе Министерства образования, Министерства финансов, Госстроя, были определены 245 аварийных школ. Строительство и проектирование 96 школ ведется нашим ведомством за счет республиканского бюджета. 16 школ финансируются из Саудовского фонда развития. Строительство 6 школ ведется из других источников финансирования. Искульский фонд развития, программа Всемирного банка ЕРИК, Арабского благотворительного фонда и других источников. 10 школ проводятся, строительство 10 школ проводятся мериями городов Бишкек и Ош. По остальным аварийным школам проводятся работу по определению мощностей, в каких местах будут строиться предпроектные работы и определение источников финансирования. Отметим, что по утвержденному перечню в 2020 году из республиканского бюджета на строительство 29 аварийных школ выделено 353 миллионов сомов. Сегодня ведутся строительные работы. Кроме того, за счет средств, выделенных из единого депозитного счета по борьбе с коррупцией, ведется строительство дополнительных корпусов 15 школам. Из них планируется в конце сентября завершить 3 школы. И из школ, финансируемых из Арабского фонда, планируем завершить 4 школы в этом году. В итоге 38 школ в этом году будут завершены. В рамках реализации цели цифровизации агентством разработана и внедрена в 54 управлениях градостроительства и архитектуры обновленная программа для обеспечения функционирования единого окна в сфере строительства и проектирования. Тем самым данная программа улучшила качество предоставления государственных услуг гражданам страны. Время получения разрешительных документов облегчено путем сокращения с 210 дней до 60 дней. Необходимо отметить, что в целях разработки интерактивных карт мощностей инженерных сетей и обеспечения прозрачности деятельности монополистов инженерных службам необходимо разработать автоматизированную информационную систему по электроснабжению, газу, теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению. Для осуществления данных работ необходимо передать территориальные подразделения Госстроя. В настоящее время разработка интерактивных карт по городу Бишкек выполнена на 83% и по городу Ош 73%. Также нами внедрена система комплексной экспертизы проектов
Раньше экспертиза проектов занимала 90 дней, мы сократили до 30. Рахмат, Урматбек Курманбекович. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, сиздер республикалык ыкчам штабтын пресс борборунан социалдык объектилердин курулушу, кошумча корпустарды куруу жана оңдоп түзөө иштери боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер менен тааныштыңыздар. Аман туруңуздар.